Кыргызстандагы бройлер өстүрүүгө адистешкен эң ири заманбап канаттуулар фабрикасы курулду. Фабрика эң жогорку сапаттагы продукцияны алуу үчүн заманбап жана жаңы технологиялар менен жабдылган. Канаттуулар фабрикасын ишке ашыруу үчүн Агрокуш жоопкерчилиги чектелген коому Ысык Көл областынын Саргамыш айылынын жанында жайгашкан өндүрүштүк базаны менчикке сатып алган. Канаттуулар фабрикасына жергиликтүү бийлик тарабынан 18 гектар жер бөлүнүп, 20 даана тоок сарай орун алган. Өндүрүштүк кубаттуулугу суткасына 60 тоннага жетип, жылына 10 миңге жакын тоок этин өндүрөт. Ал эми экинчи имарат ишке кирсе, өндүрүмдүүлүгү 2 эсе көбөйөт дешет кызматкерлер. Eski took fabrikamızda 6.000-7.000 tonnada belgilese bu plaşatka menен koşkonda 18.000 tonnaga çıgabız. Bundan astıda bizde dagı 3 yılda ушундайдан дагы 2 площадканы куруу болуп саналат. Жыйынтыгында буюрса 27-жыл менен биз ошо өкмөтүбүз баштаган жана тамак аш коопсуздугу боюнча программасынын алкагында 30.000 тоннадан ашык тоок этин өндүрөлү деп пландап жатабыз. Буюрса бардыгы баягы график менен кетип баратабыз. Буга мына бүгүнкү ачылган ушу өндүрүшүбүз дагы күбө. Андан сырткары жалпысынан биздин компаниялардын ичинде Кыргыз бройлер деген да бар. Ушу балыкчынын ичинде азыр өкмөт тарабынан 2 участок берилгени турат. Долбоор 2 этапта ишке ашырылат. Долбоорду ишке ашыруунун биринчи этабы болуп, канаттуулардын этинен продукция өндүрүүнүн толук тизмегинен объекттерин түзгөн эски имараттарды реконструкциялоо жана жаңы цехтерди куруу болуп саналат. 2020-жылдан бери бүгүнкүгө чейин өнөктөш болуп иштеп келатабыз. Ал жерде иш кылган ишибиз инженерлик иштер, электрика, сантехника, вентиляция, наружный сети, мисалы инженерияга тийишелүү бүт иштерди аткарып келебиз. Андан тышкары Агрокуш бүгүнкү күндүн заманында талапка ылайык таза, сонун эң айтсак кыргызча, орусча айтканда передовой жакшы өндүрүштөрдүн бири болуп турат бүгүнкү күндө. Ошо баарыңарды куттуктайм, кыргыз элин өнүгүп өссүн. Учурда ишкана тоок этин өндүрсө алдыда асыл тукум жумуртка өндүрүү мерчемделүүдө. Өндүрүштүк жайлардын аянты 43.200 квадрат метр болсо, көмөкчү жайлардын аянты 1.880 квадрат метрди түзөт. Бул өтө кубанычтуу, өтө сүйүнүчтүү нерсе, себеп дегенде мурдакы птице фабрика Союздан кийин ар кимдин колуна тийип, таланып, тонолуп, мындай ачканда татынакай келечекте ишкана жок болгон. Мына ошол нерсени ушул тойбоз башында туруп ушул нерсени жандандырабыз. Кайра реабилитация жасайбыз деген мезгилде ушул канчалык деңгээлде ишке ашат. Ишке ашабы ашпайбы деген ошо күмөн санаа бар эле да. Бирок ушул баягы чынын айтыш керек, азаматтар ушул ишке баягы белсенип киришти. Анан кийин ушул чукул аралыкта мына ушул птице фабриканы калыбына келтирип, мурдакка салыштырмалуу кыйла мындай чыкканда баягы өндүрүмдү иштете башташты. Бул ушу жалпы ушул жерде Ысык Көл областы, Ысык Көл району балыкчы эле шаар эмес. Бул жалпы республика үчүн болуп аткан өтө чоң мындай чыкканда сүйүнүчтүү нерсе да. Агрокуш жоопкерчилиги чектелген коомдун кошумча имаратына 10 миллион 500 миң АКШ долларына инвестиция тартылган. Эми ишкананын арышы кеңейип, тоок этин өндүрүү 2 эсеге жогорулайт деген ишеним чоң.